Саламатсыңарбы балдар. Анда эмесе кезектеги тарбиялык саатыбызды баштайбыз. Таза жүргөндүн дени сак. Дени сактын өмүрү узак демекчи 1 декабрь бүткүл дүйнөлүк СПИДке каршы күрөшүү күнүнө карата СПИД кылым кайгысы аттуу тарбиялык саатка көңүлүңөрдү бурабыз. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты ВИЧ-СПИД тууралуу кеңири маалымат аласыңар. Жашоодо туура жолду тандоого багыт аласыңар. СПИДтин адам жашоосундагы терс таасирлерин билесиңер. Ар адамга жаралсын ден соолук, асыл байлык алтын экен кен болуп. Чындыгында адам кылган адамды бакыт экен, таала экенден соолук. Бакыт экен, таала экенден соолук. Улуттун тагдырына балта чапкан, СПИД деген оору чыкты батыш жактан. Урпактардын келечегин кыйып жаткан. Кол үссөңчү, о кыргызым, уулу заттан. Кыргызстандын СПИД борборунун маалыматына караганда, Кыргызстанда ВИЧ жугузуп алган адамдардын расмий саны 2019 жылдын 1 ноябрына карата 9516 адамды түзгөнүн билдирди. Алардын 2013 каза болгон. Дарт жуккандардын 8994 кыргызстандыктар, 522 чет элдиктер. ВИЧке кабылгандардын 64% эркектер, 36% аялдар экендигин билдирген. Жаш өзгөчөлүгү боюнча алып карасак, 14 жашка чейинкилер 7,5, 15-24 жаштагылар 12, 25-49 жаштагылар 70, 50дөн өткөндөр 10,5%ды түзгөн. Ооруга чалдыккандардын 47% корголбогон жыныстык катыш учурунда, 45,1% банги затты ийне менен сайынуу жана медициналык жабдуулар аркылуу жуктурган. 2,8% энеден балага өткөндүгүн билдирет. Адистер расмий каттоого турбай жүргөндөр бар экенин эске алуу менен бул дартка кабылгандардын саны азыркы эсептен алда канча көп болушу мүмкүн экендигин да четке кагышпайт. Кыргызстандыктардын арасында ВИЧ жуккан алгачкы учур 1996 жылы катталган. Республикалык СПИД бирикмеси 2019 жылдын 10 айында каттоого алынган учурлардын 65% жыныстык жол менен жугузгандар түзгөнүн, алардын көбү жаштар экендигин маалымдады. Кыргыз Республикасынын ар бир жараны дүйнөлүк коомчулуктун глобалдуу көйгөйү болгон ВИЧ-СПИДке каршы күрөшөт. Мен, сен, ал бардыгыбыз СПИДке каршыбыз. Red Ribbon кызыл лента СПИД менен күрөшүүнүн бүткүл дүйнөлүк күнүнө арналган. 1991 жылы апрелде СПИД көйгөйүнө коомчулуктун назарын буруу максатында сүрөтчү Фрэнк Мур узундугу 6 см болгон кызыл лентаны ойлоп тапкан. Ал СПИДке каршы күрөшүү боюнча элдин үнүн бириктирген, үмүт берген белги болуп калды. Натыйжада бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму тарабынан СПИД боюнча глобалдык программа негизделген. Ал эми Бириккен Улуттар уюму 1988 жылы 1 декабрда бүткүл дүйнөлүк СПИДке каршы күрөшүү күнү деп жарыялады. СПИД деген эмне? 21-кылымдын каардуу вирусун ар бир адам билүүсү керек. ВИЧ деген бул адамдын иммунодефициттик вирусу. Иммундук системада бизди коргоочу армия бар. Жөнөкөй тил менен айтканда, ал биздин коргоочубуз. Ар кандай вирус, бактерия, оорулардан биздин организмибизди коргоп турат. ВИЧ вирусу болсо ошол калкан болгон клеткаларыбызды жок кылат. Бул айкыс илдет тууралуу сөзсүз маалыматка ээ бол. Жаңылыктан артта калба. Жаныңдагы адамдарга маалымат бер. СПИД кандай оору? Бул айыкпоочу, жугуштуу оору. Бирок анын алдын алып сактанууга болот. СПИД кишинин иммундук системасынын жетишпестигинин пайда кылуучу синдром же оорунун белгилерин сыртка чыгышы. Күн сайын ВИЧ-СПИД оорусунун өтө орчундуу көбөйүшү азыркы күндүн эң маанилүү маселеси болуп калууда.
Спид 21 кылымдын чумасы же азыркы коомдун кыяматы. ВИЧ козгогуч вирусу бир гана спид менен ооруган адамда болот. СПИД кандай жолдор менен жугат? Кандай учурда жугат? Биринчиси, текшерилбеген кан кишиге куюлганда, экинчиси тазаланбаган шприц ийне менен наркомандар бир ийне менен наркозатты кан тамырга куйганда, үчүнчүсү оорулуу энеден балага төрөт учурунда жана эмизгенде, төртүнчүсү оорулуу адамдар менен тартипсиз жана башаламан жыныстык катнашка барган учурда жугат. СПИД кандай учурда жукпайт? СПИД кандай учурларда жукпайт? Биринчи, бассейнде же сууда сүзүүдө. Экинчи, жалпы идиш аяктарды колдонгондо, бирге тамактанганда. Үчүнчү, душка же мончого түшкөндө. Төртүнчү, жалпы ажаткананы колдонгондо. Бешинчи, кучакташканда. Алтынчы, баарлашканда, сүйлөшкөндө. Жетинчи, кол кармашканда. ВИЧ СПИДтен кантип сактануу керек? ВИЧти 15-49 жаштагы адамдар көбүнчө жүктүрүп алышы мүмкүн. Ошондуктан өздүк гигиенаны туура сактап, ар кандай медициналык приборлорду колдонгондо сөзсүз анын жаңы жана тазалыгын текшер. Тиш дарылоочу жайларда, чач тарачка барганда ар бир инструменттердин тазалыгына көңүл бургула. Наркологиялык заттардан жана ар кандай жаман уят жактардан алыс болгула. Токто, ойлон, жаман жолго баспа. Бүгүнкү күндө каш, кирпик жасагандар, денеге ар кандай сүрөт тарткандар жөнөкөй санитардык гигиеналык эрежелерди туура сактабаса, инфекция жуктурбайт деп эч ким кепилдик бере албайт. ВИЧти жуктуруп алган болсоң, жашооңдун бүткөнү. Анда сөзсүз түрдө тынымсыз кымбат дарыларга өмүрүң байланып, өзүңдүн жашооңо болгон көз карашың өзгөрүп, күнүмдүк жашооңдо өлүмүңдү күтүп, аркаңдан туяк улай албай, тирүүлөй өлүккө айланасың. Ошондуктан этият бол, таза жүр, бирөөгө жамандык тилебе. Кудай берген өмүргө шүгүр кылып жашайлы, кайдан келген СПИДке чалдыгып биз калбайлы. Андыктан ар дайым жакындарыңды корго. Биз баарыбыз биргеликте жеңебиз. Бардыгыбызга жаркын келечек каалаймын. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Баарыңыздар ар кандай жамандыктан алыс болуп, тынчтыкта жашап, дени сак жана бакубат өмүр сүрүңүздөр.